топтогон жок. Упай топтогон жок. Азыр мен ушу шарттык соттун чыгарып койсом, наоборот өздөрүнүн пайда табат да. Мен азыр мага өзү жакшы, менин мага бир жакшы сөз деметип карап турат. Мага айтты да, "Ырыс, мен ыйлабайм, сен чыкканда сүйүнүчтөн гана ыйлайм" деп. Сүйүнүчтөн гана ыйлайм деп. Элдердин баары таң калып, эмне ыйлабайсың, эмне ыйлайсың? Мага келем. Олтуруп койгон үчүн ыраазычылык Сизге абактагы Бишкек шаардык соту бүгүн 2-сентябрда блогер Ырыс Жекшеналиевдин бөгөт чарасын карап, райондук соттун 14-октябрга чейин камакка алуу чечимин күчүндө калтырды. Сотто жактоочулар Жекшеналиевдин кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө өтүнүчү дагы четке кагылды. Сот жараянында Ырыс Жекшеналиев эч кандай күнөөсү жок экендигин дагы бир жолу кайталады. Фейсбуктагы Политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Ырыс Жекшеналиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин кармалган. Буга Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштырганы негиз болгон. Милиция кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси калайман башаламандык 3-бөлүмү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар ылайык кылмыш ишин козгогон. Президент Садыр Жапаров анын алдында аталган кеңге байланыштуу кайрылуу жасап, жетим тоону иштетүүгө азыр өлкөнүн даярдыгы жоктугун айткан жана укук коргоо органдарына жалган маалымат тараткандарга чара көрүүнү тапшырган. Упай топтогон жок. Азыр мен ушу шарттык соттун чыгарып койсом, наоборот өздөрүнүн пайда табат да. Мен азыр мага өзү жакшы, менин мага бир жакшы сөз деметип карап турат. Мага айтты да, "Ырыс, мен ыйлабайм, сен чыкканда сүйүнүчтөн гана ыйлайм" деп. Сүйүнүчтөн гана ыйлайм деп. Элдердин баары таң калып, эмне ыйлабайсың, эмне ыйлайсың? Мага келем. Олтуруп койгон үчүн ыраазычылык. Сизге абактагы